болочок талапкерлерге, болочок депутаттарга айтат элем, добро алыш үчүн эмес, добро жасаш үчүн барыңыздар да. Президенттиктен эмес, эркелердин эле батасын алабыз деп жүргөн жигиттер бүгүн деле дагы бирөөнүн батасын алган жүрүшөт да. Кээ бир айтат да партиялар, ой биздин талапкер эле өзү эле кылып атыптыр, биз ни причем бул деле деп. Ошого мисалы штабтын жетекчиси менен, штабтын кызматкери менен мынча сомду тигил жерге берип атабыз, же болбосо мынча карап атабыз деген жазуулар чыгып калган үчүн кээ бир партиялар четтетилген да. Жолуккан жокмун. Мен ушул азыр администрация президентова эски өкмөт болуп калды да. Ал жерге былтыртан бери кире элекмин. Жан тартып деген сөз эми мындай өтө чоңураак го дейм да. Просто ушундай шайлоо болуп калсачы, ушундай аларга талапкер катары катталып калса, колдошуңуз мүмкүнбү? Мыйзам чегинде иш алып барабыз. Мен андай эми жок. Амансызбы мекендеш? Ушул күндөрдүн эң башкы интригасы бул алдыда келаткан парламенттик шайлоо. Ошол парламенттик шайлоо жөнүндө сүйлөшөлү деп бүгүн биз Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев менен жолугуп отурабыз. Убакыт тапканыңызга чоң рахмат. Бул шайлоо буга чейинки шайлоолордон айырмаланып, аябай көп сөз болуп атат да. Чочулоолор менен сөз болуп атат. Бул шайлоо мындай нормалдуу өтөбү же былтыркыдай болуп жокко чыгып калабы деп. Былтыртан бери 2 рет шайлоо жокко чыгарылбадыбы? Анан кийин сиздерде кандай болуп атат азыр сезимдер, даярдыктар дегендей? Чындап эле ушундай сөздөр жетип атабы силерге? Туура айтасыз. Азыр быйыл 28 ноябрга Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоо бекитилген, коюлган. Даярдык мындай катуу темп менен жүрүп атат десек болот. Анткени өзгөчөлүктөрү бар. Сиз айткандай, өзү негизи мыйзамдын шарттарында да өзгөчөлүктөр бар. Бул 120 депутатыбыз 90га азайды. Ал эми 90дун ичинен 36сы бир мандаттуу 36 округтан шайланып келе турган болду дагы. 54-ü партиялык тизмелер менен, бирок ачык тизмелер менен шайланып келе турган болду. Өзгөчөлүктөрү бар да. Муну шайлоочулар эле эмес, ушу шайлоо процессине катышам деген активдүү жарандарыбыз, болочок талапкерлер да кээ бирөө мындай жакшы маалыматы жоктугун айтып атышат. Кандай болот, мен кандай тапшырам, кандай шарттары бар деп. Анан ошо шарттарын кыскача айтып берип кетейин, уруксат этсеңиз. Мисалы, мурун жогорку билим талап кылчу эмес да, азыр диплом талап кылынып атат. Мыйзамда жогорку билимдүү болсун деп депутат боло турган киши. Анысы бар. Мурда деле талап кылынчу эле го? Жок, мурун Жогорку Кеңештин депутаттарына талап жок болчу, бирок депутаттардын көпчүлүгү 2ден 3төн билими бар экенин билебиз. Бирок мындай жасалма дипломдор бар экенин дагы билебиз. Анысы да бар болуп чыгып калып аткандар бар да, бирок мыйзамда талап жок болчу. Мында талап бар. Мурун 21 жашка толгон активдүү шайлоо укугу бар адамдар катышчу, 25 жаштан өйдө болуп калыптыр мыйзам боюнча. Демек 23-24-төгүлөр катыша албайт. Шайлоого талапкер болуп катыша албайт. Ошону айтам. Шайлоочу болуп катышат, шайлоого катыша албай калат да баягы. Эмнеге ушундай болуп калды? Эми бул мыйзамды кабыл алды Жогорку Кеңеш, ошондой сунуш киргизип, ошону кабыл алышты. Муну эми көбүнчө ошол мыйзам кабыл алган парламенттин өкүлдөрүнө берсек туура болот го. Дагы бир өзгөчөлүгү бул жанагы күрөө деп коебуз. Бир мандаттуу округтан чыккандарга 100 000 сом. Анан кызыгы, мен ошо карап чыктым мыйзамда. Талапкер өзүнүн шайлоо кампаниясына 150 000 сом эле сала алат экен, жанагы фондуначы. Бир мандаттуудан чыкканбы? Ооба, бир мандаттан чыккан. Анан башка адам, жаран биздин Кыргызстан жараны, ал талапкерди колдойм десе, ал 200 000 сом берсе болот экен да. 200 000 чейин. Чейин да, 200 000 чейин. А тиги 150 000 сомго чейин. Анан ошонун 100 000-ин жанагы фондко төлөйт экен, өзүнүн акчасынан. Биздин тиги Борбордук шайлоо комиссиянын эсебине төлөйт, жанагы күрөө катарычы, залог катары. Андан тышкары жалпы фонду бир мандаттуудан чыккан талапкердин чексиз болуп кете береби же бир өлчөм бар? 100 000 расчеттук показатель деп атат, көрсөткүч деп. Ал 10 миллион сом экен. 10 миллиондон ашырбаш керек. Ашпаш керек. Мүмкүн 5 миллион, мүмкүн 4 миллион, мүмкүн миллион сом менен чыгат. Бирок 10 миллиондон ашпаш керек. Ал жерге биздин Кыргыз Республикасынын жарандары, жеке жактар, анан юридикалык жактар кошумча мындай жардам көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү бар экен. Бирок партиялык тизме менен чыкканда, партиялардын жанагы күрөөсү залог азыр 1 миллион сомго азайды. Мурун 5 миллион болчу, азыр өзгөчөлүгү 1 миллион сом. Анан партиянын жанагы максималдуу акча каражат коротконго мүмкүнчүлүгү бул 300 миллион сомго чейин. Анан ошол партия менен чыккан талапкерлер өзүнүн ошо партиянын фондуна
мисалы 15 000 расчеттік көрсөткүчтө бере алат экен, бул 1,5 миллион сом. Мисалы партия менен чыгып аткан талапкер 1,5 миллион сом өз акчасынан коротконго партияга жардам бергенге мүмкүнчүлүгү болсо, андан ашык сал башка. Жанагы бир мандаттуулардыкы 150 000 сом экен, ошол айырмасын кызык болуп атат да, мүмкүн мыйзам жазып атканда бир түшүп калганбы бирине деп ойлоп калып атам да. Анткени баягы жогорку кеңешке депутат болом деп азыр округдар чоң да. Ооба. Чоң округдар болуп атат. Анан эми бир жок дегенде 1,5 миллион сом өзү коротконго мүмкүнчүлүк берсе эле болмок экен деген жеке пикирим. Жеке мандат, бир мандаттан чыккан талапкерге. Ооба, өзүнүн акчасынан салгангачы. Анан так туугандары берсе болот, достору берсе болот экен. Бирок эми ал мындай аны кыйгап деле өтө алат да, өзүнүн акчасын аялы аркылуу, баласы аркылуу, тиги аталаш тууган аркылуу деле салдыра берет. Салдыра берет, бирок кийин маселе чыгып калышы мүмкүн да. Ал мисалы мүмкүн эч жерде иштебеген жаран болсо тууганы. Ага берип кой, салдырып койсо, бул акчаны сиз кайдан алдыңыз деген суроо болуп калсачы. Кыйынчылык болот да, ошондой болот. Бюрократия. Бюрократия да. Ошондуктан баягы мындай калысыраак болсо дегенде жеке пикирим бул. Анан өзгөчөлүктөр дагы мурункудан жанагы партиялык тизме менен киргенде, ачык тизме деп атпайбызбы? Азыр ушуга келерин алдында бир суроомду. Күрөөгө төккөн акчасы канча пайыз добуш алса кайра кайтарылат? Бир мандаттык округдарда ошол шайлоого катышкан, ошол округтан катышкан шайлоочулардын санынан 5%дан өйдө алыш керек. 5% алса, ал ошол өтпөй калса дагы, же өтсө дагы ошол жанагы акчасы кайра кайтарылат. Шайлоо бүткөндөн кийин, бул жыйынтык чыккандан кийин алар кат менен кайрылат, биз эсебине кайра которуп беребиз да өздөрү. Партияларчы? Партиялардыкы 1% экен. Азыр мыйзам боюнча 1% добуштан жогору добуш алгандар жалпы республикалык тизмеден. Бул жерде эле ошо тартип ошондой, шайлоо бүткөндөн кийин, жыйынтыктар чыккандан кийин бардыгы биз алардын эсебине кайра которуп беребиз. Анан дагы бир өзгөчөлүгү, бул шайлоочунун колуна бул жолу 3 бюллетень берилет. 2 бюллетень берилет, 3 жолу галочка коюш керек. Туура, 2 бюллетень берилет. Бирөө жана бир мандаттуу округтан алат дагы, ал жерде ошол талапкерлердин фамилиясы болот дагы, ошонун тушуна баягы белгисин коет. Экинчи бюллетенде партиялардын тизмеси болот, жогору жагында, астында 54 чарчы болот. Клетка 54. Бул жерде катар сандар эле турат, 1ден 54кө чейин. Талапкерлердин фамилиясы жок. Албетте партиянын тушун белгилеш керек, кайсы партияга берсе. Анын ичинен талапкерди тандап, ошол талапкердин жанагы катардагы санын бериш керек. Мисалы, сиз талапкер болуп калсаңыз, бир саясий партиянын тандап туруп сиз бар. Анан ичинде сиз мисалы 5-чи болсоңуз, мен ошо Алини колдойм деп 5-чини белгилеш керек да. 5 деген сандын жанында мындай 4 чарчы турат, 4 чарчынын ичине жана 5 ошонун ичинде болот го дейм мен. Азыр формасындагы тактап атабыз да. Мүмкүн 5 мындай цифра турат, ошонун ичинде болот го дейм, чарчынын ичиндечи көргөзүп. Анан эгерде партияга добуш берип, бирок талапкерге добуш бербей койсо, анда жараксыз. Жок, бул бюллетень жарактуу. Бул партиянын жанагы пайыздык босогодон өтүш керек да. 5%. Ошого жарактуу бул. Эгерде партияга бербей, талапкерге эле берип койсо, бул жараксыз болуп калат. Анткени ар бир партияда жанагынча талапкер бар да, жанагынча. Ушул жерин жакшылап көңүлгө түйүп алышыбыз керек экен. Шайлоочулар аябай баш адашат деп чочулуп атпайбызбы? Себеби 3 жолу галочка коюш керек. Бир мандаттуудан да шайлаш керек. Анан партиялык тизме менен шайлаганда 2-ни коюш керек деп. Демек, партияга берсе, анын ичинде талапкерге бербей койсо жарактуу, партияга белгилебей, талапкерге гана белгилеп койсо жараксыз. Жараксыз болуп калат да. Анан эми шайлоочу өзүнүн укугу да бул. Шайлоо милдет эмес, бул укук да, шайлоочунунчу. Анан барганда мүмкүн бир мандаттуунун бюллетенин албай да коюшу мүмкүн. Мен ал жака добуш берейин, мага бул партиялык эле керек. Же болбосо партиялар жакпайт мага ошо. Мен бир мандаттык деле алам дешим мүмкүн. Бирок бизде Кыргызстанда андай көрүнүш аз. Берип атса ала берет да бар. 2 бюллетень болсо алып шайлайт го деп атам. Муну айтып атканым жанагы шайлоо күнү кечинде чыкканда 2 бюллетендин саны кичине өзгөчө болуп калышы да мүмкүн да. Анан эмнеге мындай болуп кетти деп мындай күмөн санабаш керек да. Ал жерде да ошондой. Анан жанагы биометрикасын көргөзүп 2 талон алат. Ал жерден 2 талону менен бар 2 бюллетень алат. 2 бюллетень 2 башка өңдө болот. Өңү да башка болот, анткени баягы кичине айырмалап туруш керек да. Партияларга берген бюллетени
кызгылт боло турган болсо, беркинчиси жашыл же көгүш боло турган болот, ушундай болот. Силер азыр дизайнын иштеп чыгып атасыздар. Ооба, эми ал жакын калганда. Демек, биздин эл экиден жанагындай бюллетень алып, же болбосо экиден талон алып көнүп калбадыбы өткөн быйылкы шайлоолордочу? Ошол эле болот, өзгөчөлүгү жанагы 3 галочка койгону. Ооба, бул жерде сиз туура айтып кеттиңиз. Мына апрель айында референдум менен жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо болду да. Ал жерде деле экиден алышпадыбы? 2 урна турат, автоматтык санаган урналар турат. Ошондой эле болот. Бирок ошол жерде жанагы бул бир эле өзгөчөлүгү жанагы талапкерлердин катардык тизмесин жаттап калуу болуп атат го деп ойлоп атам. Аны эми ошол талапкерлер өздөрү дагы өзлөрүнүн тарапташтары менен, шайлоочулар менен иштеш керек, аракет кылыш керек да. Партиялар. Дагы бир өзгөчөлүк бул биздин чет элдеги мекендештерибиз. Алар ошол бир мандаттуу округдардан шайлоого катыша албайт. Анткени ал жерде округ жок. Ооба. Бирок алар жана партиялык тизме менен шайлоого катышат. Аларга демек бир эле бюллетень барат. Узарбек мырза, менин башкы биринчи суроом жоопсуз калды. Жанагындай бул шайлоо былтыркыдай болуп дагы жыдып калбайбы деген чочулоолор күч. Мына ушундай сөздөрдү мен саясатчылар менен жолукканда, башка адамдар менен жолукканда угуп атам. Силерге дагы жетип атат болуш керек. Анан бул кадимкидей силерге мойнуңарга жүк артат да турабы? Албетте, бул мен азыр мына телевиденияга барып атам, радиого барып атам. Ошол жерде интервьюда ар бир журналист же болбосо жана түз эфир болуп калганда, жарандар кайрылганда ушул суроолорду берип атышат, жок эмес. Эми муну биз эмне деп айтмакчымын? Алдын ала баягы тобокелчиликтер бар. Ошол тобокелчиликтерди биз дагы азыр республикалык штабта өттү. Анан ошо шайлоого катышып аткан саясий күчтөр дагы билишибиз керек да. Бул мен өзүмдүн жеке пикиримди айтып келип атам бул багытта. Ниетти түз коюшубуз керек. Максатты туура тандашыбыз керек. Бардык саясатчылардын, саясий күчтөрдүн максаты ошо Кыргыз республикабызды, Кыргыз мамлекетибизди өнүктүрөбүз, кыргызстандыктардын жашоосун оңдойбуз деген бир аруу тилектер менен баратышат да. Ошол максаттарды бийик тутсак, анан мыйзам талаасынан чыкпай иш алып барышса, ошондо шайлоо таза, мындай акыйкат өтөт деген ишенич бар. Биз тарабынан бирок кандайдыр бир саясий күчтөр болобу, же болбосо мамлекеттик кызматкерлер болобу, ошо шайлоо процессине мыйзам бузууларды кылып, жанагы мамлекеттик кызматкерлер, жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү аралашкан болсо, аларга чара көрүүгө бизде шарт бар. Ушул суроого келебиз. Анын алдында айта кетейин, мына бир аз күн мурда эле сиздердин төрайым Нуржан Шайлдебекова бир сенсациялуу билдирүү жасады. Көпчүлүк кеңири талкуулабаганы менен мен эскерте кетейин. Өткөн шайлоодо административдик ресурсуна жана акча байлыгына таянган эки партия ушул шайлоонун жокко чыгышына негизги себепкер деп айтты да. Аттарын атабаса дагы кайсы партиялар экени бештен белгилүү. Шайлдебекова атай албаса, биз журналисттер атай алабыз. Мекеним Кыргызстан менен биримдик да. Туура. Анан тобокелчиликтер быйыл деле ошол эле да, туурабы? Сиздер ошол административдик ресурстар колдонулуп атат. Мынакей жергиликтүү мугалимдерди, башка администрация кызматкерлерин мажбурлап иштетип атышат бийликтин партиясына деген сигналдар былтыры аябай баймабай келип аткан шайлоонун алдында. Мынакей акчасын таратып атат, мына тизмеси, мына кармалган адам деп кармалган адамдары да чыккан. Бирок БШК убагында чара көрбөй койгон үчүн өздөрү моюнга алган көрүнүш болуп атат да. Быйыл так убагында чара көрөсүздөрбү? Же мурдагыдай ыкшоо кайталанышы мүмкүнбү? Андай кайталанбайт деп баягы толук баардык 12 өзүнүн атынан айта алам. Бирок бул убакта деле мен өзүм үчүн жооп берип атам да. Муну айтып атканым, анткени биз азыр сүйлөшүп атабыз, баарлашып атабыз. Буну өткөн тарыхты, келечекти талкуулайбыз да. Бул анткени шайлоо эң маанилүү кампания болуп атат бүгүнкү күндө мамлекеттин келечеги үчүн. Ар кандай күчтөр бар, мына коңшу мамлекеттерде кандай процесстер болуп атат, событиялар болуп атат. Анын баардыгын биз жөнүнө карап отура бербешибиз керек. Анткени биз борбордук бийлик органыбыз. Бир борбордук шайлоо комиссиясы. Канткен күндө дагы негизги жоопкер катары биз мындай айтканда саясий чечим кабыл алабыз. Чечимдерибизди кээде айтышыбыз мүмкүн турабы? Мыйзамдын талаптарына ылайык, бирок кээде саясий чечимдерди кабыл алышыбыз керек. Ошондуктан көбүн эсе быйылкы составыбыз мына жогорку кеңештин мурунку депутаттары отурат. Мындай эле тажрыйбасы жок адамдар келип калды деп айта албайм да. Баардыгы ушул системада жүргөн коомдук ишмерлер бар арабызда. Ошондуктан
баардыгы жоопкерчиликти жакшы түшүнүп атат. Бул жөнүндө мындай баарлашып атабыз да. Мыйзам чегинде анан жанагындай баардыгына бирдей мамиле кылууну дагы айтып атабыз. Ошого мындай сүйлөшкөндө баарынын көңүлү ою түз. Ошондуктан мен жана айтып атканым ушул. Бирок ошол убакта кандай болот билбейм. Былтыркы шайлоодо эми мына былтыркы шайлоого катышкан 4 мүчөсү быйыл да келди. Алар дагы айтып атат, ошол убакта мындай болуп кетти, тигиндей болуп кетти. Мен азыр эле бир телеканалдан келдим, НТСтен. Борбордук шайлоо комиссиясына кичине сын пикир айтылган экен. Анан мен мындай болушкандай айтып турмун да. Алар деле былтыр Кыргызстан партиясынын шайлоодон четтетишкен, бүтүн Кыргызстанды четтетишкен, соттон кайра чечип келип алышты деген нерсе айтсам, бүткөндөн кийин журналисттер айтып атат. Сиз борбордук шайлоо комиссиясында болушу идиңиз дейт. Анан эми мурунку составка менен комментарий деле айтпай эле коеюн. Жок, былтыр бул нерсе орун алганы ал рас эле. Өздөрү да мойнуна алып атышат. Былтыр бул нерсе орун алгандыктан ошонун себебинен келип жанагындай төңкөрүш чыкты деп айтып атабыз. Бирок негизи төңкөрүштүн себеби бул шайлоо былтыркы бул бир кандай десем, себептердин бири болду да. Бирок ал жерге себептер көп эле болуп калган. Бирок эми Кыргызстан партиясынын ал жерде активисттердин мындай далилдеп бергендигинен улам гана айла жоктон Боршайком четтеткенин билебиз. Анан эми сот аркылуу анан быйыл болсо ушундай эле жергиликтүү кеңештерде мындай кандай десем бир репетиция болгондой болду го деп атам. Бул чоң республикалык деңгээлдеги шайлоогочу жанагы кээ бир партияларды четтетип, же болбосо жалпы шайлоону жокко чыгарып, бул да болсо ошо өткөн сазыктын чечимдери болду көп нерсе. Бирок ушул келечек шайлоодо ушундай мыйзам бузууларга барбагыла дегендей сигнал болду го бийлик тарабынан деле деп ойлоп атам. Мен өзүмдүн жеке пикирим. Ошол эле учурда сиз айтып атасыз, мындай жогорку кеңештин депутаты болгон урматтуу жана тажрыйбалуу адамдар Боршайкомго мүчө болуп келди деп. Ошол учурда мүчөлөрдүн көбүн президент көрсөтүп, бийлик сунуштаган адамдар болду. Анан азыр жогорку кеңештин трибунасынан да айтылып атат. Былтыркыдай эле бийликтин эки партиясы тапталып атат. Былтыркыдай эле көрүнүш кайталанып атат депчи. Бул жагы кандай болуп калат анда? Эми бул сиздерге жетип атабы ушул сөздөр? Сөздөр жетип атат, эми биз эл укканды биз деле угуп атабыз да. Эл көргөндү биз деле көрүп атабыз. Бирок бул ошол бийлик мындай кандай десем бир сабак алыш керек да. Мына кечеки эле тарыхтан. Биз тиги 2 кылым мурункун айтпай эле коелу да. Мына 30 эле жылдык тарыхыбыздын ичинен мына кечекиден эле сабак алышыбыз керек дагы. Ошондон мындай жыйынтык тыянак чыгарышыбыз керек. Анан азыркы шартта бизде президенттик бийликтин башкаруусунда жашап атабыз да. Баягы чала парламентаризм болчу мурун. Чала парламентаризмге өтүп баратып, бирок кайра артка кетип, мындай айтканда президенттик башкарууга өттүк да толугу менен. Парламенттин мүмкүнчүлүгү мурунгудай эмес. Баягындай фракциялар биригип, коалиция түзүп, өкмөт түзүп, анын ичине өзүнүн талапкерлерин сунуштап, министр кылып, же болбосо бирөөлөрдү жумушка кылып, андай жок азырчы. Керек болсо кээ бир маселелерде парламенттен сурабай эле кабинет министри өзү чечип эле, президент өзү эле чечип койгондой шарт экен. Конституцияны окуп чыктык, мыйзамдарды да кабыл алып атышат. Анан ушундай шартта менин жеке пикирим, парламенттик шайлоого бийлик дегенибиз президенттин администрациясы бүгүнкү күндө президент көп деле кызыктар болбош керек деп ойлойм. Кызыктар болуш керек, ошол таза өтүш үчүн. Элге мүмкүнчүлүк бериш керек да. Шайлоочуларга мүмкүнчүлүк бериш керек. Каалаган депутаттар келсин. Депутаттардын келгенден кийин бийлик жакшы сунуштарды берсе, мен ойлойм, жанагындай аруу тилектер менен келгендер колдоп эле берет болуш керек. Анан эми өткөн сазыктын, өтүп бараткан сазыктын депутаттарын деле көрүп атпайбызбы? Ар кандайы келди да. Бул жерде билимдүүсү да бар, маданият ишмерлери да болду, мугалимдер да бар, врачтар да бар. Мына биз баягы азыр айтып атпайбыз, ушунун баары келсин депчи. Азыркы парламентте деле отурат анын баарычы. Бизнесмени да бар, спортсмени да бар, билеги күчтүүсү да бар, билими күчтүүсү да бар дегендей. Бирок кеп бүгүнкү бийликте эле эмес. Мындан мурункусунда деле, андан мурункусунда деле эмне айтса деле аткарып келет атпайбы? Парламент күчтүү деген маалда аткарып келген, эми күчү жок парламенттен коркпой эле койсо болот деген да ошондуктан. Демек азыр сиздин оюңузча келаткан парламент алсыз болушу мүмкүн. Биринчиден мурдагыдай эле адамдар келиши мүмкүн, мурдагыдай адамдарды көрүп атабыз. Экинчиден полномочиялары кесилген. Полномочиялар кесилген да ошол. Бирок ар бир саясатчынын өзүнөн да болот. Мисалы мүмкүн жакшы күчтүү региондордо жүргөн, жана бир мандаттуу округтар болуп атпайбы? Ошол жерде элге кызматын кылып жүргөн уул кыздар
кыргыздын чыгышы мүмкүн. Анан калса мурдагыдай жанагындай золотой мандат дегендер жок, миллионду берип коюп эле чалкалап жата бербейт. Преференциялык дегенден партиянын ичинен дагы адамдар өздөрү тандап алат. Туура. Көбүрөөк шайлоочуга жоопкерчилик жүктөлүп калды да. Ооба, шайлоочуга жоопкерчилик жүктөлүп калды, бирок шайлоочуга жүктөлүп калды деп эле аларга түртө бербешибиз керек дагы. Ошол шайлоо процессине катышып аткан баардыгыбызда жоопкерчилик бар да. Ошол жана мен айтып аткан жергиликтүү бийлик органдары дагы ушу шайлоо таза өткөнгө шарт түзүш керек. Жанагы бар да мыйзамда көрсөтүлгөн комиссияларды азыр эпидемиялык ситуацияга жараша талаптарды жооп бергенге ылайыктуу баардыгын жасап берсин. Бул милдети ошол эле болду. Камсыз кылып берсин баягы шайлоо комиссияларынчы. Болду. Калганына кийлигишпей эле койсо, эл өзү эле тандап алат, жакшынакайчы. Эл өзү тандап алат. Анан экинчиси, жана сиз айтып кеткен преференциалдык системанын эң кызыгы дагы, мен үчүн да кызык болуп атат. Ичинен да тандап алып атпайбы? Ошондо партия өтүп, партиянын лидери өтпөй калышы мүмкүн деген шарт да бар. Ооба. Ал дагы бар. Бул да кызык. Мындай өтө сиз айткандай интригалуу, бирок кызыктуу шайлоо келе атат да. Сиз эми саясатчысыз, саясаттан келдиңиз бул жака. Анан кээ бир партиялар буга чейинкидей эле мына президенттен бата алдык, президент бизге добро берди деп эле чыгып атышат. Андай саясатчылар менен биз да сүйлөшүп калдык. Президенттин батасын алдык деген сөз Боршайкомдун дагы батасын алдык дегенге жатабы? Жок, андайга жатпайт. Мен андай саясатчыларга, болочок талапкерлерге, болочок депутаттарга айтат элем. Добро алыш үчүн эмес, добро жасаш үчүн барыңыздар да жака. Деп айтат элем да. Кыргыз элине ошо добро деген сөздү айтып жүрбөйбүзбү? Анан мындай, аны тырмакча добро эмес, чыныгы добро, чыныгы жакшылык кылам деп барыш керек да. Андайларды көргөнбүз. Президенттин тегерегиндеги жардамчысынабы, шопурунабы, инисинеби, дагы бирөөсүнөбү 3 айлап шайлоонун алдында кезекте туруп приемуна кире албай ошонун батасын алабыз. Президенттикин эмес, беркилердин эле батасын алабыз деп жүргөн жигиттер бүгүн деле дагы бирөөнүн батасын алган жүрүшөт да. Анан мен бул борбордук шайлоо комиссиясына келе электе, бул биз июлдун 1-инен баштадык да, июнь айында же болбосо май айындабы ушундай кээ бир саясатчыларга жолугуп калганда, анан мен тиги жактан кирип чыктым, мен ошондой күлүп тамашалагам да. Ой, былтыр эле тиги жерге кире албай жүрдүңөр эле, быйыл даже учурашкандан качып жүрөсүңөр. Эмне кыласыңар дегем. Эмне кыласыңар? Андан көрө элдин батасын алгыла. Кимдин батасын ала албай жүрүшөт? Бирөөнүн батасына чуркап атат деп атпайсызбы? Президенттин батасын дейм, мындай айтканда. Ал президент жанындагы тегерегиндегилер бар да азыр дагы. Азыр деле бар, эми аларды билбейм, бирок президенттин батасын деп айтышат да азырчы. Тиги мурун деле ошо президенттики делгени менен ошо жанындагылардыкын эле алышчу да бирөөсүнүкүнчү. Баары эле ошо президентке кире алганга шарты бар дейсизби? Жанындагылардан мындай активдүү кийлигишкендер барбы? Мисалы, ошол эле президенттин тууган уругу болобу, же болбосо Камчыбек Ташиевдин тууган уругу болобу? Менде андай маалымат жок азыр. Силерге чалып кандайдыр? Лично мага эч ким чалган да жок. Бул боюнча мен жана сурашты, кээ бир губернаторлор силерге кысым көргөзүптүр округтар боюнча депчи. Эми губернаторлордун андай кысым көргөзгөнгө мүмкүнчүлүгү деле жок деп атам. Бирок биз жанагы ведомстволор аралык комиссия түзүлгөн, комиссия эмес, жумушчу топ деп койсок болот. Ушу жана округтарды талкуу боюнчачы, бекиттердин алдында. Ошондо жогорку кеңештин депутаттары да бар эле ошол комиссиянын ичинде жумуш топтун. Ошондо бир губернатор менен, эми Оштун губернатору менен бир депутат кичине мындай пикир келишпестик болуп кеткен, бир округ боюнчачы. Эмнеге антип атасың, кызыкчылыгыңар бар деп бири-бирине мындай айткандачы. Анан губернатор айткан, мен жаңы эле кызматка келдим, мен шайлоого чыкпайм, менин кызыкчылыгым жок, мен ошо жердин шартына жараша айтып атам деген сөздөрдү уккам. Биз баарыбыз ал прямой эфирде болуп аткан. Бирок ошону кээ бир айтып атат, бирок чечимди ал депутаттар кабыл алган жок. Кийин округтар боюнча биз кабыл алдык да. Округтардын географиясын, округтардын картасын эң акыркы күнү бекиттиңиздер. Ооба. Үлгүрүп атыпчы. Ага чейин абдан талаш тартыш болду. Мына ушул жерде мен уккан маалымат боюнча ушул бийликтен кийлигишип, мындай округду түзүш керек, бул айыл бул округка кириш керек, бул район бул районго кошулуш керек деген көрсөтмөлөр болгон деген сөздөр бар. Болдубу ошондой көрсөтмөлөр? Мен өзүм үчүн жооп берейин, мага эч кандай көрсөтмө болгон жок. Биз талкуулап атканда мен дагы мисалы ошол эле Ош областында аябай талкуулап атпайбы азырчы, чын айтыш керек. Мен Ош областында 2 жылдан ашык иштедим. Ал жердеги шартты да билем, географиялык шартын да билем, жанагы элдин бири-бирине отурукташып жашаганын да билем. Ошол боюнча өзүмдүн да сунуштарымды айтып аттым. Бир эле сунуш болчу, меники ошо
жанагы Каракулжа, Алай, Чоң Алай районун бириктирип азыр чечим кабыл алынды да. Ошондо мен Каракулжа районун берки өзгөн менен аралаштырып кылсак деген сунушту мен айттым. Мисалы ушундай болсо деп. Бирок ал жумушчу топто 3 район чектешкен менен Каракулжа, Алай менен Чоң Алайга мындай каттоосу татаал да. Жол андай барбайт, дээрлик жок эсе. Ош аркылуу болуп калат. Ош аркылуу өзгөн аркылуу катташат. Анан ошол жерде азыр мен айтып кетейин. Ошондо сунушунда бирок биз жумушчу топто деле бул добушка коюлган. Менин добушум мындай астык болду да, көпчүлүк менен чечти. Эмне үчүн дегенде Ош областы менен Ош шаарын 9 мандат кылышыбыз керек да. 9 мандат кылайык да. Анан ошого баары берки жакта мындай ашып калып атат, же болбосо жетпей калып атат дегендер болуп атат. Ошондуктан баягы мыйзамдын талабы бар. Бул округ бир болуш керек. География жагынан бир болуш керек. Анклав болуп калбасын, бир айыл бир райондан секирип кетпесин дегендей. Башка районго кошулса да ошо менен чектеш болуш керек депчи. Ошонун баардыгын карап келип, анан Ош шаарын 156 миңби шайлоочу экен. Аны дагы бөлгөнгө туура келди, бирок Ош областына ошонун баарын ылайыктап келгенде ушундай туура болуп атат. Азыр сиз айткандай кылсак, башка жагы ыңгайсыз болуп калып атат. Ошол эле нокаттык ыңгайсыз болуп калып атат анда деген сунуштарын айтышты. Мүмкүн алардыкы да туура. Анан бирок көпчүлүк менен биз коллегиальный орга болгондон кийин кабыл алдык. Добушка сала келгенде башка вариант өттү. Бирок мен ага баш ийем. Ошол боюнча иш алып барабыз. Анан бул жерде жанагы бизге кайрылып кылып атышат, айрыкча журналисттер элдерден түшүп атат, же болбосо саясатчылар деле айтып атпайбы? Эл кайрылып атат депчи. Бизге туура эмес кылып коюптусуңар депчи. Анан эми шайлоочуларга мунун айырмасы деле жок. Шайлоочу мисалы ошол эле Каракулжаныкы. Эмнеге айырмасы жок? Каракулжанын шайлоочусу өзүнүн айылына барат да өзүнүн участкасынан добуш берет. Ал эми Чоң Алайга барып добуш бербейт да. Алыс болуп калгандайчы. Жок, мисалы биздин аймактан депутат болбой калды деген нааразылыктар болот да. Эми азыр айтып биздин өкүл болбой калды деген. Санап берейин азыр. Каракулжада 50 миң шайлоочу бар. Ооба. Алайдыкы бир 48 миң, 47 миң экен. Анан Чоң Алайдыкы бир 18 миң экен да. Себеби деген эмне үчүн ушул эки районду айтып атам? Эки район тең демейде парламентке бир көптөн депутат чыгарып келген да. Анан же бирөөнөн депутат шайланат, же бирөөнөн депутат шайланат деген тандап отурбайбы азырчы? Азыр деле 10 депутат шайлап алганга мүмкүнчүлүгү бар. Жанагы партиялык тизме менен шайлап алса болот, ынтымактуу сүйлөшүп алып, эл журт эгер чече берсечи. Бирок муну айтып атканым, жанагы шайлоо округдарын чоң болуп калышы кээ бир кандидаттарга ыңгайсыз болуп калып атат. Анткени эми акча каражаты көбүрөөк кетет, адам ресурстарын тартыш керек. Мурун мүмкүн бир район менен эле иштеп жүрсө, ошол райондун тургундары менен эле электорат кылып алып иштеп жүрсө, эми азыр 2 район, 3 район менен иштеш керек болуп калат. Эми жогорку кеңешке депутат болом деген уул кыздарыбыз, жигиттерибиз барыш керек, иштеш керек ошол менен. Ошондой ситуация Нарында деле болду. Кочкор, Жумгал, Актала району бирикти. Биз биринчи вариантта караганда Кочкор менен Жумгал, анан Нарын шаарын кошконбуз. Бирок жанагы мыйзам талабына ылайык Нарын шаары Нарын районунун ортосунда турат экен дагы. Ал тигил жакка да кошулбай, бул жакка да кошулбай калып атат да, Нарын району менен бир болуп калып атат. Эгер Нарын району менен бир эле алып туруп Кочкорго кошуп койсок, анда Жумгал, Актала ат башы болуп калыш керек экен да. Ошондуктан ат башыга Нарын району менен Нарын шаарын кошуп бир кылдык да, анан жанагындай Актала болуп, бул жерде деле сунуштар айтылды. Актала кай жерде, Кочкор кай жерде депчи. Анан азыр эми комиссиялардын иштешине деле шарт түзүп берип атабыз. Ошол округдук комиссиялар түзүлдү да, алардын иштешине шарт түзүп берип атабыз. Анан бул жерде бир эле маселе ушу талапкерлерге болуп калыш. Эмне үчүн ар бир районго бирден округ кылып койбойт? Буга чейинкидей эле деген да нааразылыктар болуп атат. Мен ал нааразылыктарга мындай кошулам. Мүмкүн ошол 36 эмес, мисалы 44 район болсо 44 округ. 45 кылып ойсолмок. Эми аны башын билишибиз керек. Бул мыйзамга, конституциялык мыйзамга өзгөртүүнү сунуштады, бул президент сунуштады. Президент сунуштаган мыйзамда 35-55 болчу. 55 тең жанагындай преференциалдык эмес. Баягы эле партиялык тизме, жабык тизме деп коебуз, болду. Ошо менен кетмек. 3% босого болчу. Аны жогорку кеңеште талкуу башталганда, анан депутаттардын сунушу менен 36-га өттү. Анан жанагындай ачык тизмеге өттү. Анан 3%-ы 5% болду. Анан муну депутаттарга суроо берсек жакшы болот. Бирок эми
идеалдуу система жок деп коебуз да, саясий системачы. Муну да көрсөк деп ойлоп атам, менин жеке пикирим. Муну да көрөлү. Алдын ала баягы жаманчылык тилебей, жакшы ниет менен ушул шайлоону да көрөлү. Мына эл айткан бир мандаттуу деп эле келбедикпи? Эл деле айтпайт. Эл деле мисалы кээ бир райондорго барсаң, депутаттар бар, Бишкектен барып, акчалуулар региондон шайланып келип эле отуруп алчу. Ошол айылда туулуп өскөн эле болбосо, тиешеси да жок. Жаманчылык, жакшылыкка барбаган эле кишилер деле турабы? 2005-жылдар ошондой эле болчу да. Анан бир көрүнүп коет шайлоо убагында, андан кийин жок. Ооба да. Эми азыр мына элге мындай тандаганына жакшы мүмкүнчүлүктөр келип атат да, чынында. Партиялык тизменин ичинен да тандайт экен. Анын эмнеси жакшы? Ошол талапкерге Баткенден да добуш берсе болот. Ысык-Көлдөн да берсе болот, Бишкектен да берсе болот. Бүт аймак партиялык талапкер үчүн бүт аймак бир округ. Бул жерде мындай республикалык деңгээлдеги лидерлерди чыгарсак да болот экен бул система менен. Ошондой эле регионалдык лидерлер да баягы мүмкүнчүлүк, партияларга жактырбаган лидерлер бар эле да, алар да чыкканга мүмкүнчүлүк болот. Адетте бул системанын ийгиликтүү ишке ашышы үчүн шайлоо мындай өтүп таанылышы керек да. Албетте. Анан кийин таанылышы үчүн мыйзам бузууларды болтурбоо керек. Партияларга кандайдыр бир эскертүү иретинде айта кетебизби, же жоопкерчилигин эскерте кетебизби? Эгерде эмне кылса, кайсы фактылар үчүн партия шайлоодон четтетилиши мүмкүн? Ал боюнча биз азыр алдын ала кайрылуу жасап койдук. Сентябрдын башында да, анткени бул алдын ала үгүт иштерин баштабагыла депчи. Эмне үчүн дегенде кээ бир партиялар кээ бир массалык маалымат каражаттары аркылуу өзүлөрү жөнүндө маалымат жаздырып, баланча партия мындай деппи? Ооба, андай болбосун токтоп калат. Ошону массалык маалымат каражаттарына дагы кайрылуу кылдык, анткени алар бизде аккредитациядан өтүп атышат да. Токтото тургула, ошо 29 октябрь күнү башталат үгүт. Ошондо бая толук кандуу үгүтүңөрдү кылгыла деп, талапкерлерге да азыр талапкер ким болорун билбейбиз да. Бирок мындай жарыя кылып койдук биринчиси. Экинчиси, азыр көп чектөөлөр бар. Мурункуга карагандачы. Былтыр деле болчу, бирок азыр айтып кетиш керек. Мисалы жанагы концерттик программалар болбойт. Шаан шөкөт менен ырчыларды спорт оюндары болбойт. Мисалы ошол ырчы жигит, же ырчы кызыбыз талапкер болуп калса, ал өзүн да кырдай албайт, барып алыпчы. Өзүн ырдап бербейт да. Ошону билишибиз керек. Жөн гана чакырып сүйлөшүү, бул жолугушууларды өткөрүү. Өзүнүн программасын айтып, оюн айтып, анан башка талапкерлерди жамандабаш керек. Ал мыйзамда көрсөтүлүп турат. Бул баланча болчу, баягы жерде тойдо көз урушуп кеттик дегендей сөздөрдү айтып тигүүнүн кереги жок. Өзүң жөнүндө айтышың керек экен бул жерде. Мурун деле эме коюлган жана экологиялык багытта бактарга какпагыла, илбегиле, 18 жашка толо элек балдарды пайдаланбагыла, жаш балдарды. Чет элдик мамлекеттин жарандарын, ошондой эле саясий ишмерлердин сүрөттөрүн дагы пайдаланбагыла. Узарбек мырза, булар эми эскертүү берүүчү эрежелер да, тыюулар да. Карап туруп, шак эле мындай шайлоодон четтетип ийчү мындай көрүнүштөр кандай болот? Бул жанагы шайлоочулардын добушун сатып алып аткан фактылар көрсөтүлсө, аныкталып калса, шайлоодон четтеткенге ошол талапкерди же болбосо ошол саясий партияны, мисалы, бир талапкери бир жерде сатып алып атса, ошол менин оюмча ошол талапкерди алып салганга шарт болот да. Анан бир эки талапкери ошол партиянын. Анан ал жерде дагы азыр эми технологиялар бар экен. Биз бул жергиликтүү кеңештин шайлоолорунда көрдүк аны. Мисалы ошол телефондорунан, WhatsApp жазууларын алганда, штаб менен жазуулары бул уже түздөн түз ошол бул системный эме болуп атканы, сатып алып болуп атканын далилдейт экен да. Кээ бир айтат да партиялар, ой, биздин талапкер эле өзү эле кылып атыптыр, биз ни при чем бул жерде деп. Ошого мисалы штабтын жетекчиси менен, штабтын кызматкери менен мынча сомду тигил жерге берип атабыз, же болбосо мынча карап атабыз деген жазуулар чыгып калган үчүн кээ бир партиялар четтетилген да. Анын баары бар экен. Талапкер, жанагы добуш сатып алган талапкер партия менен байланышы болуп калса, ошол иш аракети. Ооба, партиянын лидери менен же болбосо штаб менен бир эмес, эки талапкер же болбосо 3 талапкер ушундай иштерге барып атса, анда партияны четтеткенге мүмкүнчүлүк болот. Мыйзам чегинде шарт болот. Аны мен ойлоп атам, андай эгер мыйзам бузуулар болсо, биз ойлонбостон барабыз андайгачы. Анткени бир партиянын же болбосо бир талапкердин көңүлү менен биз жалпы мамлекеттин коопсуздугун, келечегин тобокелге койбошубуз керек деген. Анан кийин азыр дагы мындай сөздөр бар. Бул шайлоодо көп акча чачпай эле коелу,
бул шайлоо деле жокко чыгарып калышы мүмкүн депчи, кандайдыр бир өтпөй калган партиялар болот. Мисалы эми 54 эле партиялуу орун да. Көп партия өтпөй калары шексиз. Алар сөзсүз түрдө нааразычылыгын айтат, жана балким митингдерди да уюштурушу мүмкүн да. Ошондой басымга даярбы Боршайком? Даярбыз. Биз бардыгын мыйзам талаасында алып баралы ишти ошол багытта иштейбиз деп жана айтып кетпедимби, сүйлөшүп атабыз. Эми ал партиялардын, биздин жарандардын укугу митингге чыгып талап коюп, мисалы быйыл эле жергиликтүү кеңештин шайлоолору болду. Ош, Бишкек, Токмок шаарында. Анан Токмок шаарынан бир эмес, бир 2-3 партиянын өкүлдөрү келишти. Ушул жерге митинг кылып, биз киргизип сүйлөшүп, эч кандай эме болгон жок, түшүндүрүп бердик. Алар кабыл алдыбы, кабыл алган жокпу, алардын өзүнүн иши, мындай айтканда. Бирок биз мындай коркуп же качып алардан эме болгон жокпуз да. Бир топ киши чогулуп келишиптир. Анан биз андан көрө көчөдө турбай залга киргиле деп киргизип сүйлөшүп, анан катуу тондо айтылганда сөздөр болду. Анысын баары көтөрүп, мындай сабырдуулук менен иш алып барыш керек деп ойлойм да. Жакында Боршайкомдун бир мүчөсү кармалды. Анан ал киши кайсы бир адамды бир партияга талапкер катары киргизем деп $500,000 алган деген шек менен кармалды да. Ушуга бир түшүндүрмө бере кетсеңиз, бул Борбордук шайлоо комиссиясында иштеп отурган учурда ошондой кылганбы же башка учурдабы? Бул эми биздеги маалымат боюнча мен эми ал жигит менен деле жолуккан жокпуз, ал эми камалып турат да. Бирок биз үчүн мындай катуу кандай десем бир неприятный случай болду десек болот. Анткени баягы Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү, биздин кесиптешибиз, жанагындай саясий коррупция деп койсок болот да. Бирок статьясын мошенничество деп коюлган экен. Бирок эми бул баягы саясий коррупция кабыл алынышы ошондой болот да. Анткени партиялык тизмеге де былтыркы шайлоодо болгон деп камалып атат. Бирок муну биз билишибиз керек, анткени эмне жагынан бул Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү болсо да ошол партиянын өкүлү болчу, ошол партиянын ичиндеги иштерде. Мисалы мен өзүм бир партияга барып алып кийлешпейм. Ошондой эле мисалы сиз деле мурда бир партиянын мүчөсү же болбосо бир партиянын тизмесинен талапкер болуп чыккансыз да. Ооба. Анан кийин ушул фактыдан кийин, кармалуу фактысынан кийин тиги деле ушундайга барышы мүмкүн экен да деген ой жаралды да. Ой жаралды. Элде коомчулукта жаралды. Андай ой жаралды. Мунун баары эле жанагы мандаттарды акчага сатып алуу менен деп. Аны эми жогорку кеңештин трибунасында деле айтып атышпайбы? $100,000 $1 миллион чейин места турат депчи, алдыңкы месталар депчи айтып эле келишпеди беле. Аны эми берип жүргөн кишилер жакшы билишет да, ошолор айтып атышты да. Ошондой берип өзүлөрү келген кишилер анан өзүнүн практикасынан айтып атышты. Бул ушул кандай десем, биздин коллеганы камагандан кийин ошол эле партиядагы иштер боюнча да мен билишимче 3-4 киши камалып кетти. Ооба. Ошол иштин мен оюмча дагы мындай улан партияда окшойт деп атам да. Эми бул бир четинен туура эле. Бир четинен туура эле. Эмне үчүн дегенде туура дегеним бул укук коргоо органдарынын кылып атканы. Анткени ошондой бирөөнүн акчасын алып алдамчылык болуп, же болбосо жанагындай кызматтык абалы менен пайдаланып бир иш кылам десе, алар жоопко тартылыш керек. Бир нерсени эске ала кетели. Эми ал киши шектүү катары турат азыр. Сот чечилек. Бирок ушунун өзүн бийлик тарабынан, күч органдары тарабынан Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө басым, эгер тилибизди укпай койсоңор, ар бириңерди ушундай кылып коюшубуз мүмкүн дегендей ишарат деп кабыл алгандар бар да. Андай айтып аткандар да бар. Угуп атабыз. Сиз ошол басымды сездиңизби? Мен сезген жокмун. Мен андай басымды сезбейм, анткени мен өзүмө ишенем. Эгер биздин кесиптештердин арасында жанагындай иштерге барган болсо, бийлик аны билсе, аны жашырбаш керек. Аны кандайдыр бир мындай на случай деп кармап турбаш керек да. Аны азыр алдын ала алып, жазасын берип андайларгачы, ушундай кылыш керек да. Андан баягы сен бүгүн унчукпай кол көтөрүп турсаң, отура бер. Анан кийин каршы сүйлөп калсаң, баягыды алып чыгабыз. Баягыны алып чыгабыз деген болсо, бул туура эмес, өтө мындай бул мыйзам бузуу, өзү негизи мыйзам бузуу. Мыйзамды жашыруу бул өтө одоно мыйзам бузуу да. Мыйзам бузууну жашыруучу. Ошондуктан укук коргоо органдарынан дагы мындай баардыгына бирдей, ар бир жагдайга бирдей мамиле кылышты дагы каалайт элек да. Өгөт өнөктүүнүн башталышына дагы бир топ убакыт бар.
бирок ошого чейин эле парламенттен мына президентке кайрылып атышат. Сиз бир саясий бейтараптуу экениңизди билдирип, пикир айтып коюңуз. Сиздин батаңызды алдык деп чыгып атышат партиялар. Мына эки партияны аттап тондогондор болуп атат бийликтин атынан депчи. Президент балким кайрылып чыгаттыр, бирок сиздер жолуктуңуздарбы? Сиздерге бир өзүнүн ой пикирин айтты ушул боюнча? Жок, биз жолуккан жокпуз. Биз бекип келгенден бери бизден жогорку кеңеш бекитет да. Анан бир күнү жогорку кеңештин төрагасы чакырып, жана биздин күбөлүктөрдү тапшырды. Мен бара алган жокмун. Иш сапар менен жүрдүк эле. Биздин кесиптештер барып, ал кишинин колунан алып келишти. Яны ишибизди кылып атабыз. Мен жолуккан жокмун. Мен ушул азыр администрация президенти эски өкмөт болуп калды да. Ал жерге былтыртан бери кире элекмин. Кирелексиз. Кире элекмин. Былтыр кызматтан кетип атканда билесиздер, өз калуум менен кеткем да. Ошондо келип арызымды жазып берип киргем. Ошо ойдон ал жерге кире элекмин. Берки жогорку кеңештин зданиясына быйыл шайлоодон өтүп атканда кирдим. Болду. Андан башка эч кимиси менен да жолуккан жокмун. Эми мындай да, баягы кызматта жүргөндөн кийин бул азыркы иштеп аткан кызматкерлердин көбү менен эле таанышпыз. Ооба. Бирок тааныш болгон күндө дагы мындай кээ бирөөнү кызматка келгенден куттуктап коеюн деп ойлоп барып, анан бул эмне жүрөт буякта деген сөздөр болсун деп барган да жокмун. Бир жака барган боюнча сиз жакында депутаттар Алтынбек Сулайманов, Жанар Акаев, андан тышкары саясатчылар Туйгунал Абдрайымов жана башкалар суракка чакырылганда Ички иштер министрлигине бардыңыз. Сизге бул кызматтык этикага туура келбейт деген эскертүүлөр болдубу, болбодубу? Жок, мен митингге барган жокмун да. Мен жөн эле ошол жерге барып, моралдык колдоо болсо дагы деп, андан тышкары маалымат алуу үчүн. Бул сиздин ошол саясатчыларга жан тартканыңызды билдиреби? Мен ошол саясатчыларга жан тартканымды деп койсо болот, бирок колдоо беретине бар. Жан тартып деген сөз эми мындай өтө чоңураак го дейм да. Просто ушундай шайлоо болуп калсачы, ушундай аларга талапкер катары катталып калса, колдошуңуз мүмкүнбү? Мыйзам чегинде иш алып барабыз. Мен андайым жок. Бардыгы билишет. Менин оюмча, мен баарлашкан саясатчылардын бардыгы менин позициямды билишет. Канчалык жакын болгон күндө дагы мыйзам талабы мен үчүн жогору турат да. Ошондуктан бул шайлоого эч кандай тиешеси жок да. Просто ошол убакта баягы кандайдыр бир тоголок каттап койчу эле эгер. Ооба. Ошонун негизинде болуп аткан нерсе андай болбош керек го деген ойдо бардым да. Ал жерде эч кандай саясат деле жок. Мүмкүн эртеси күнү айтып атышты, тиги социалдык тармакта тигиндей жазып атат. Алар элдин өзүнүн пикири, ал жаза берсин, эч кандай маселе жок. Узарбек мырза, убакыт бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Шайлоо мындай тынч өтүп, мыйзам чегинде өтүп, өлкөдө стабилдүүлүк бекемделет деген тилекти билдиргим келет. Рахмат. Мен да ошол тилектемин. Ошол шайлоо бардык кыргызстандыктарга, ушул айрыкча шайлоого катыша турган талапкерлерге деп атпайм, партияларга кайрылып кетет элем. Ушул мыйзамдын талаасынан чыкпай, элди сыйлап, мамлекетибизди сыйлап, жанагы алдыга койгон жакшы максаттарды, жакшы ниеттерди ишке ашырабыз деген ой менен барсак, шайлоого барышса, бардыгы жакшы болот. Мен өз тарабыман кандайдыр мен тааныбаймбы, тааныбаймбы, эгер маселелер болсо келип кайрылышса болот. Сизге келип кайрылышы керекпи же сизди кантип тапса болот? Мисалы, Facebookка жазса жооп бересизби? Мен Facebook'та отурбайм да. Instagram'da да отурбайсыз, Twitter'де да. Жок, азыр эми ойлоп атам, жакында ошол жака регистрация бар, страницаларым бар, бирок кирбейм да. Мисалы, укугу бузулса, талапкер же шайлоочу ошол эле Баткендин алыскы аймагынан же Чаткалдан кантип сизге кайрылат? Борбордук шайлоо комиссиясынын сайты бар, ал жерге жазса деле бизге чыгат ал. Биздин электрондук почтабыз бар, ал жерге чыгат. Анан маалымат каражаттарын окуп турам бай. Ал жерге сразу эле чыгып атпайбы бир нерселер. Чыкса биз ага мындай оперативно тез көңүл бурабыз, андан маселе болбойт. Чоң рахмат сизге. Урматтуу мекендеш, биз Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев менен маектештик. Биздин каналга катталыңыз, комментарий жазыңыз жана бөлүшүңүз. Чоң рахмат, жакшы кылыңыз.